Саламатсыздарбы урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрү, сиздердин каналымга көңгөргө абдан кубанычтамын. Жана бүгүн биздин Индия боюнча уландысы 3-бөлүк. Бул деген Индиянын орто кылымдары. Бүгүнкү күнү орус тили мисалы үчүн кайсы бир бөлүгү тамырлары, сөздөрдүн тамырлары санскритке жана индиялык тилге аябай жакын да. Бүгүнкү күнү орус тилди алсаң, мисалы үчүн индуистче агни, огонь да, орусча огонь, от. Жана башка мисалы үчүн көп ушундай нерселер бар, карасаңар болот интернеттен, гуглдан терип. Индиянын байыркы тили, Индиянын бүгүнкү тилинен айырмаланат аябай. Бирок байыркы тили Авеста, Веда жана ошол негизи санскрит орус тилинин башаты болуп келет да. Анан ушул эмнеден келип чыккан? Анткени кээ бир тарыхчылар айтат, бул нерсе тастыктала элек да. Кыргыздын ата теги ошол эфталиттер, ак гундар деп айтылат. Исидондор, эфталиттер Таарим бассейнинде жашаган, Кытайдын бүгүнкү ошо чыгындык батыш тарабында. Ошол тарапта негизи пайда болуп, ушул эл анан Индияны басып алып, арийлерден кийин Индияда бир нече жыл үстөмдүк кылып, аралашып, кайсы бир бөлүгү кайра ушул Ассирия баягы тарапка кетип, жакынкы чыгышкан. Анан жакынкы чыгыштан кайра Византия аркылуу кайра ошол рустар 9-кылымда рустар пайда болгондо рустар менен аралашып, азыркы кездеги орус тилди пайда кылган дейт да. Орус тилди да пайда кылган, гендери да көчүп кеткен ошого. Ошондуктан мисалы үчүн орустарда бүгүн 20% чейин R1A1 гени бар, бирок R1B гендери көбүрөөк кездешет. R1A1B деген. Анан R1A2 деген гаплотиптер кездешет 20%. Ошол эле R1A1 бул таза кыргыздын гаплотипи, 80%, 90% кыргыздардын гендеринде, канында калган да. Ошондуктан кандай гана силерди таң калтырбасын, европеецтердин жарымынын ата теги бул Индиядан өткөн элдер болот. Анан кайсы бир 12ден 1 бөлүгүнө орустар бизге өтө жакын тууган болуп калат да, украиндер менен кошо. Ушундай кызыктуу нерсе бар. Анан ошол тапта бул эфталиттер, бул тахарлар, юэжилер, сакалар, биздин аталар индиялык дравидтер менен аябай курулушуп, журулушуп кетип, касталык системада кшатрийлердин, баягы согушкер аскерлердин ордун ээлешет да. Ошол аскерлердин ордун ээлеп туруп, алар деген жаңы идеологияны пайда кылат. Бул деген Раджпут деген идеология. Раджпуттар индуизмге өтүп кетет. Индуизмди негизи байыркы биринчи Индияны басып келген арийлер түзгөн деп айтылат, дравидтер менен кошо. Дравидтерди багынтыш үчүн. Ошол индуизмде анан династия келет, Гуджара Пратихара деген. Анан ислам келгиче Индияда үстөмдүк кыла берет. Үстөмдүгү мисалы үчүн 736-жылы булар Дели деген Индиянын азыркы каласын түзүшөт, Делини курушат. Анан 738-жылы баягы халифат түзүлүп келатканда, ислам келатканда, исламдар келгенде, ушул раджпуттар исламдардын мизин кайтарат. Ошентип баягы ислам Индияга кирбей калат 738-жылы. Мусулмандар келгенде раджпуттар аны жеңет да. Анан халифат ошол тараптан көп аскерлерин жоготуп токтоп калат да. Андан ары Орто Азияга кетип калат. Индияга андан кийин барбай калат. Бирок ушул менен исламдын тарыхы бүтпөйт Индияда. Эмне үчүн мусулмандар, ошол баягы халифаттын аскерлери индиялык раджпуттарга жеңилди? Анткени раджпуттардын негизи баягы санскриттен которгондо раджпут бул деген, раджа деген бул хан да, а пут деген баласы деген. Хандардын балдары. Ушинтип аталган баягы аскерлер өзүлөрү аябай күчтүү болот. Алардын өзүнүн идеологиясы болот индуизм боюнча. Биз деген кшатрийбиз, биз деген аскербиз, биз деген дайыма согушубуз керек, жашообуз жаналаң согуш менен өтүш керек. Төрөлдүңбү атка минесиң, төрөлдүң колуң булчун кире баштадыбы, жаадан атасың деп. 5 жаштан, 3 жаштан баштап жаадан атышчы, кылычты көтөрүшчү, кичинекей кезинде бешиктен баштап бешикке кылыч салынчы. Анан чоңойгон сайын аларга ушундай кандайдыр бир идеологиялык мындай ойлор берилчү да. Сен деген аскерсиң, дайыма согушуң керек, эч качан утулбайсың. Сен эгерде согуштан өлсөң, бул эң сонун өлүм. Эгерде согуштан өлбөсөң, анда баягы барып туруп, баягы баары бир кол салышың керек тынч жашап аткан элдерге. Эгерде баягы сага согуш менен келсе, ошолорго аябай жырга, анткени бул деген сонун нерсе. Сен деген сансара дөңгөлөгүнө кайра аскер болуп кайра келесиң, ордуңа кайра ушундай аскерлердин мүлөсүнө төрөлөсүң. Өлүмдөн эч коркпо деп ушинтип аябай тарбиялашчу. Анан булар деген аябай катуу апийим тартышчу, апийим колдонушчу, анткени баягы согуш ортосунда арак ичмей, апийим тартмай, анан ошол апийим тартып туруп баягы аябай мындай эң сулуу кыздарды күчкө салып алып кетмей, чоң мындай гаремдерди түзмөй, ушул нерсе болчу да. Анан баягы алардын арасында дагы индиялык поэзия пайда болгон, акындар, ушул баягы согуштар жөнүндө ырырдаган акындар, ушул Махабхарата Рамаянаны жазгандар, анын арасында дагы ушулар пайда болду. Шахмат ойногон, оюн аябай көп өрчүгөн, анткени согушту алып барганда
жөнөкөй жылдеттен сырткары дагы акыл менен алып барыш керек, стратегия болуш керек. Аларда Кытайдын баягы мурунку 2000 жыл мурун жасалган Сун Цзу китебин, индуист китебине которуп ушул распуттар аны окуучу, карашчы да кантип согушту алып барыш керек. Анан аябай ушундай өзүнчө кандай бир аскерий даярдыкка чоң көңүл бурушчу. Ушул распуттар ушунчалык катуу күчтү түзгөн. Ошон үчүн булар баягы ислам халифаты келгенде Индияга мизин кайтарганга күчү жеткен. Распуттар маданияты биздин заманга чейин сакталып келатат, бирок баягы заман өзгөрдү. Анан ошон үчүн баягы мурункудай алар махараджа болуп алып, бүт өрөндөргө үстөмдүк кылып, элди былчылдатып өлтүрбөй ошол өлтүргөн адаты токтотулду да. Бирок ошол менен бирге баары бир баягы распуттардын тукумубуз деген кшатрий тукумдары Индияда эмгиче бар. Алар деген аскерге аябай катуу даярданышат, аябай күчтүү болуп келишет да. Анан ушул акырындап исламдын мизин кайтарганы менен баары бир исламдын даватчылары Индияга келе баштады. Исламдын даватчылары келип, кичине маалымат таратып, сүйлөшүп, акырындап баягы мындай күнүмдүк түрдө Индияга колду Газневи Иран, исламга өтүп кеткен Газневи Иран кол сала баштаган да. Анан ошол Газневидеги азыркы баягы чыгыш азербайжандыктар деп аталган же болбосо түштүк азербайжандыктар деп аталган түрктөр, ушул Парс мамлекетинде, Иран мамлекетинде. Ошол кезде алар акырындап кирип Индияга кол сала башташты. Анан баягы распуттар жеңгенден кийин баары бир көп жоготууларга учураган. Ошол распуттардын ошондой алсыздап калганына байланыштуу Индиянын чек арасынын жанында азыркы Пакистан өлкөсүн түзө башташты да. Ошол жерде анда Лахор деген ушундай кандайдыр бир өзүнүн борбор калаасын түзүштү дагы. Ушул жерди басып алып, ушул акырындап исламды тарата башташты. Анан Индияны Газневиддин арасынан Гур эмир чыгып, империя түзүштү дагы. Ошол гурлар Индияга тынбай кол сала баштады да, баягы исламдын аты менен. 1292 жыл, көрүп атасыңарбы, 700 жылдан 1197 жылга чейин 400 жыл өтүп кетти. Ошол 400 жылдан кийин гана мусулмандар күчүнө кирди. Султан Мухаммад Гори распуттарга аябай катуу сокку кылат. 400 жыл согуш уланып, 400-жылдан ушул мусулман султандар распуттарды жеңет акыры. 4 жыл тынбай согуш болуп келет да. Бир кездерде согуш мындай аз болот, бир кездерде аябай кызуу болот, ушинтип келет. Мухаммад Гури распуттардын аскерлерин чачыратат. Чачыраткандан кийин анан Харьяна деген азыркы штатты басып алып, азыркы түндүк Индияны толугу менен басып алат. Андан кийин анын урпагы Султан Кутб-ад-Дин Айбак 1206-жылы ошол Индиянын ортосуна чейин кирип калат дагы. Анан Дели калаасын, распуттардын калаасын басып алат дагы. Ошол распуттардын калаасын Дели султанаты деп жарыялайт да. Анан ошол жерде Кут Минар деген минаретти курат. Мунараны куруп туруп, анан ошол жерге Лахордон Делиге көчүп барат да. Лахордон Делиге көчүп баргандан кийин Бенгал элдерин басып алып, Бенгалдын ичинде исламды таратат. Исламды таратып жатканда ушул жерде азыркы Бангладеш деген мамлекет түзүлүп калды. Ошол жерде ислам аябай катуу тамыр берди. Бангладеш деген азыркы мамлекет так ошол тараптан, ошол замандан түзүлө баштады. Бангладеш бүгүн суверендик мамлекет, бөлүнүп кеткен Индиядан, Пакистандан да кошулбай койгон, ошондой эң жакын мамлекет деп эсептелет, бирок аябай катуу мусулман динин карманышат. Анан негизи ушул султандардын, гурлардын түпкү тамыры ушулар түрктөр болгон да, түрк элдер болгон. Анан бирок алардын расмий эки тилдүү болушкан да, алар күнүмдүк жашоодо түрк тилин колдонушкан, кыргыз тилине аябай окшош, өзбектөшүп кеткен, ятташып кеткен да. Мисалы үчүн бизде ж десе аларда й дейт да. Биздики жылан десе алар йоан дейт. Анан ошо бирок бүт баягы расмий тили жана документтерди түзүү тили баягы Орус империясында француз тили болгондой, же болбосо биздин Кыргызстанда азыр кыргыз тилинде сүйлөшүп атып, орус тилинде бүт документтер жасагандай, так ошондой эле аларда парс болчу да. Бүт ушул алардын расмий документтери парс тилинде түзүлчү. Анан акырындап 1297-жылы Дели султандары Гуджарат штатты басып алышат да Индияда. Бул деген Индиянын түштүк бөлүгүнө акырындап жыла башташат. Гуджаратты басып алып туруп, аяктан султан өзгөчө султандык кылып туруп, Гуджарат султанаты түзүлөт. Андан кийин акырындап ушул мусулман басып алуучулар акырындап Малва орточу Индостанды, Хиндустанды басып алышат. Андан кийин дагы Тамилнадты басып алышат. Бул деген түштүк Индостанды толугу менен Индияны басып алышат да. Анан бул жерден Мадурай султанатын түзүшөт. Анан 1398-жылы Темирлан бийликке келип, Темирлан Индияга кол салып, Афганистанды басып алып, ошол Индияга Дели султанатына каршы жортулуу кылат жана Дели султанатын багындырат.
кол салып туруп Делини аябай кырат да. Ошол Багдадты кыргандай эле. Багдадта мисалы үчүн ушул Темирлан арабтардын башын кесип, ал баштардан минареттерди курган да. Так ушундай эле Делиден аябай жаман кырышат Темирландын урпактары. Тим эле баягы индустардын бүт Рашпуттарды, бүт Дравидтерди кармап алып, башын кескилеп, алардан дагы ушундай бийик минареттерди курушат да. Анан ошол баягы кадимкидей чептерди курушат. Чептерди ушундай курганда тамдын таштын ордуна кишилердин баштарын тыгышат да. Анан ошондо кээ бир учурда тирүү адамдарды да тирүүлөй тамдардын ортосуна тыгып салып, үстүнөн раствор коюп ушинтип чептерди курат. Аябай катуу баягы жазалайт. Силер деген ошол мусулман эмессиңер, силер деген баягы турк мусулман эмессиңер. Анан силер деген ошол биздин өзбек баягы уурусунан, өзбек хандын уурусунан болгон ушул хандарга, монголдорго башыңарды ийишиңер керек деп Эмир Темир ушу баарын аябай кыйратат. Ушул Дели султанатын жөнүндө эле мындай айтканда талкалайт да. Бирок антсе деле баары бир эли көп калат Хиндустанда. Темирлан өлгөндөн кийин Хиндустан өзүнө өзү келет, кайра калыбына келип, кайра шаарларды кура баштайт. Анан 14-кылымдан баштап Орточо Индияда дагы Бахман султанаты пайда болот. Бахман султанаты анан Декан султанатын түзөт, мусулманчылык султанатын. Анан түштүк тарапта Темирлан өлгөндөн кийин жана ошол Дели султанатын жок кылгандан кийин, кыргандан кийин кайра индуисттер калат. Баягы мусулманчылыкка өтпөй койгон мындай индиялык мындай салттык индуизмге карманган элдер. Алар деген Виджаянагар империясын түзүшөт. Анан ошол империясы акырындап индуисттик болуп, кайра баягы мусулмандарды четке мындай түртүп, акырындап Индияны өзүнө кайтарганга аракет кылат. Так ушул заматта Индияда аябай катуу согуш болот да. Ошол Бахман султанаты, мусулмандар жана Виджаянагар империясы бири-бири менен кагылышып, согушуп, ал согуш көп канды талап кылат дагы Индияны алсыратып салат да. Анткени Индиянын ичинде бул согуш болгондо сырттан душмандар пайда боло баштайт. Ошондо 1526-жылга акырындап кыргыздардын 3-чү кериши болот да. Кыргыздар мурунку 30 кылым кыргыздар боюнча видео бар, ошол боюнча тарыхта мен айтып бергендей, аябай баягы укмуш Чыңгыз хандын армиясына күчтүү түзүп, кыргыздар, кыпчактар, түрктөр, түрк тилдүү элдер, кыргыздар аябай мына көп жерге тарайт да Чыңгыз хандын армиясы менен. Ошол кезде Тяньшандык кыргыздар, могулдар деп ат кабыл алышат дагы. Алар деген ошол Майоранахр менен биригип, азыркы өзбектердин, Өзбекстандагы эл менен, азыркы Тажикстандын эли менен, азыркы Памирдик кыргыздар менен мындай кандайдыр бир биригүүнү жасап, азыркы Кытай кыргыздар менен. Анан ушулар Моголстан деп аталат да. Анан Чагатайдын улусуна кирип калышат. Чыңгыз хандын бир улусунун ошол Чагатай империясы кийин Хайду хан келип, аны Моголстан деп атайт. Анан ошол Моголстанда кыргыздар аябай катуу үстөмдүк кылат. Анан кыргыздар болсо баягы тоодо жашап, сарттар болсо баягы ылдый тарапта жашап, сарт элдери деп айтып коет да. Булар деле түрк элдери, булар деле кыргыздар, бирок булар парс тилин билишет, мисалы үчүн ошол карлук тилинде сүйлөшөт. Мурунку карлуктун урпактары бар да. Анан мурунку хорезм урпактарынан да. Хорезмдер болсо, булар деген элдер илгертен жашаган эл да. Алардын тили фарсташып кетет, бирок түрк тилине да аябай жакын. Алардын ичинен ошол хорезмдердин мисалы үчүн ичинен түркмөндөр чыккан, мисалы үчүн ошол каракалпактар кандайдыр бир тиешеси бар. Анан ошол түрктөр, ошол Ирандын түрктөрү дагы ошол жерден түпкү теги ушул жерден тарайт. Булар деген моголдор деп аталышып, анан ичинде Шейбанинин өзү, мисалы үчүн Темирланды алсак, Шейбанинин урпактары болот. Анан ошол барластар баягы Чыңгыз ханга түзмө-түз кандайдыр бир биригүүсү болбосо дагы, ошол Мухаммед Шейбанинин урпактары акырындап өзүнүн баягы күчтүүлүгүнө, Шейбанинин бир баягы урпагы кайра келип, ошол түндүк Казакстан менен Өзбекстанды, азыркы Каракалпакстандын территориясын басып алат дагы. Бухара, Самаркандтарды өзүнө кагратып алат да. Ал Өзбекстандын тарыхы боюнча өзгөчө ушундай берүүлөрдү кылабыз. Анан ушул жерди басып алганда моголдорду дагы багындыра баштайт. Моголдор болсо баягы Темирландын барласы менен Темирландын армиясына жакын болушчу да. Моголдор бул кыргыздар деп эсептей берсеңер болот. Моголдор Шейбанилер менен аябай катуу кагылышып кетип, барластарды Шейбанилер жок кылганга аракет кылышат. Ошондон улам качып, баягы Темирландын урпактары, анын ичинде Улукбек мырзанын урпактары баягы укмуштуу да, Майоранахрда. Бабур, Захриддин Бабур деген болот. Ошол Захриддин Бабур мисалы үчүн өзү Бабурнаме деген китепти жазган. Ошо Бабурнаме деген китепти окусаңар болот. Аябай жакшы китеп да. Баягы кандай уулдарды кандай тарбиялаш керек, кандай кылыш керек, кандай жашаш керек ушул боюнча өзүнүн ойлорун бөлүшкөн. Ошол Бабур Ферганан Ошко качат. Ошко качып туруп, баягы Шейбанилардан өзүнүн негизи калаасын Ош кылат.
бирок Шейбани чоң армияны топтоп, азыркы Мирза Хайдар жана башка ошо өзбөктөрдүн, азыркы өзбек деп аталган элдерден, анан ошол Ошко басып кирет дагы. Анан Шейбанилерден Бабур качканы аргасыз болот. Качып туруп, ал деген баягы Афганистанга кире калат дагы, Гур империясына, мурунку Гур султанатка кирип туруп, ошол жерге үстөмдүк кыла баштайт. Ошол жерден бийлигин орнотуп, 25 эле миң атчандарды алып эле, ошол 25 миң атчандар менен Афганистанды басып алат Бабур. Анын ичинде кыргыздар аябай кескин көп болчу да. Анын ичинде баягы түштүк кыргыздарды, бул деген баягы Жедигер уруусунан, Канды уруусунан көп болгон дейт, Дөөлөс урууларынан жана ошол Саяк уруулары да бар болгон дейт. Ошол канча бир бөлүктөрү ал менен кошо бирип кетет. Анан Афганистанды басып алгандан кийин негизи баягы Афганистандан Бабур Ок Дары империясын түзгөнгө киришет. Бул деген эмне? Бул деген булар деген баягы түрктөрдүн, мисалы үчүн Ирандын армиясын жок кылган түрктөр эмнени колдонушкан? Замбиректерди колдонушкан да. Ошол замбиректердин күчүн баалап, аябай түрктөрдүн баягы султандарына жалынып жалбарып, акча да жиберип, сурап, кат жазып, Бабур алардын баягы замбирек жасоочу адистерин чакыртып алат. Замбирек жасоочу адистер Бабурга аябай катуу артиллериялык мындай армияны түзгөнгө жардам берет. Мылтыктарды берет, замбиректерди аябай мындай куюп берет да, темирден, ар кайсы калайдан. Анан так түрктөрдүн империясы Иранды жеңгендей, килеген армияны кичинекей түрк армиясы жок кылгандай замбиректер менен, тап ошондой эле Бабур кичинекей армиясы менен, замбиректер менен мындай куралданып туруп, акырындап келип Дели султанатын жеңет да. Делидеги турган Бахмиян жана башка ошол султандарын, индиялык мусулмандарды жаман кырат да замбиректер менен. Бул деген согуштар аябай эпикалык болгон. Бул эми кичинекей ошол 25 миңдик Бабурдун аскери килеген 100 миңдик, 200 миңдик ошол Раджпуттардын, Дели султандардын армияларын бул замбиректер менен, мылтыктар менен кырганы боюнча фильм тартса өзгөчө эпик болот да. Ошол килеген армияны жеңип туруп, баарын кырып туруп, бүт ошол султандардын, баш ийбеген султандарды таап, ал деген Делини басып алат дагы. Делиде өзүнө ошо Захриддин Бабур борбор кала кылып алат да кайра. Агра деген шаардын жанында акыркы Раджпуттардын армиясын талкалап туруп, толугу менен ошол негизи Бабур бүт Индияны басып алат дагы. Анан басып алгандан кийин жаңы мамлекетимди эмне десем дейт да. Анан биз деген Хайдунун урпактарыбыз дейт, Темирландын түзмө түз урпагымын дейт. Анан Моголстан болчу биздин мамлекетибиз, ошон үчүн биякта Моголстан деп жарыялап салат да. Ошентип Индиянын баары уулу Могол империясы деп кайра Чыңгызхандын империясынын атын улантат. Бирок эгерде Чыңгызхандын мамлекети талкаланып атса, аны орустар басып ала баштаса, циндер басып ала баштаса, ичинде казактар менен жуңгарлар жана эне сайлык кыргыздар жана ошол Алтай кыргыздар жана анын ичинде Чаншандык тоолуу кыргыздар аябай катуу согуштарды жүргүзүп атса, бул жерден болсо Бабур жалгыз эле Монголдун, мурунку Монгол империясынын атын өчүрүп, ушул жерден гана ошол империя атка конуп калат, Монгол деген. Ушинтип алар 1526 жылдан баштап Британия империясына келгиче чейин 1856 жылга чейин бүткүл Индияга мусулмандар, моголдор, анын ичинде аябай көп кыргыздар үстөмдүк кылышат да. Үстөмдүк кылып туруп хан болушат. Бүгүн генетиктер алардын гендерин аябай аз табат да. Көбүнчө пакистандыктар табат, бирок баягы эл аз болгондуктан гендери ассимиляция болуп, индустардын арасында мындай, эгерде бир тамчы чайды ысык көлгө тамдырсаң, ысык көл баары чай болуп кетпейт да, ошондой эле болуп кетти, сиңип кетти. Элибиз, биздин баягы ата бабаларыбыздын бир бөлүгү, туугандары сиңип кетти да ошол Индия элине. Бирок 1526 жылдан 1856 жылга чейин Индияны башкарды. Аябай бай мамлекетти түзө башташат да. Алар Кохинур деген, мисалы үчүн, асыл ташын табышат да. Ошол асыл ташын кийин британдыктар басып алып, Елизаветанын баягы өзүнүн аял падышасынын таагачысына бекитип салышат да, Кохинурду. Ошо аябай мындай укмуш шаарларды курушат. Ак мраморду колдонушат да, ак ушул таштарды, сары таштарды колдонуп. Шахжахан ошол эле моголдордун, мисалы үчүн, шахы. Ошо Тадж-Махал деген Индиянын эң укмуш баягы дүйнө жүзүнүн мындай кандайдыр бир мындай кудурети, бир сыйкыры, бир сонун имараты деп эсептелинген Тадж-Махалды курат да. Бүгүнкү күнү индуисттер айтат, ушул Тадж-Махал бул деген Индияны мусулмандар басып алгандын белгиси, талкалайлы деп азыр чечип жатышат. Жакында Тадж-Махалды талкалайт индустар. Бирок ошону Шахжахан курган болчу. Анан
негизи индуизм менен исламды бириктирген болчу моголдор. Айтышчу баягы Улуу Чыңгыз хан мурун ушул эки бүт диндерди бириктирген эле бир империяда биз деле ошондой жашай алабыз деп. Мусулмандар да индуисттер ушинтип жашап калышкан, бирок мусулмандар үстөмдүк кылышкан түшүнүктүү. Анан негизи ошол индуизм менен ислам бириктиргенден кийин моголдор алар деген өзүнүн кошумча дагы борбор каласын деп Аграны жарыялашты. Бүгүн Индияда бул Уттар Прадеш деген штат. Анан анын мисалы үчүн Шах-Жахан үстөмдүк кылган заманы бул 1653 жыл болот. Анын Мумтаз Махал деген аябай сонун бир өзүнүн сулуу ошо кызды сүйүп калып, аны аял кылып, анан анын аялы бир жашап, жыргап, аябай мындай жакшы жашоо жашап, анан аялы андан эрте өтүп кеткенде аябай мындай капаланып, ошол капаланган эсенен Таж Махалды курат да. Анан ушу боюнча ушундай калган болчу. Бирок ошону менен болгондо дагы баары бир ичинде мындай кандайдыр бир кайноолор болгон, ыдыроолор болгон. Акырындап империя Виджаянагара акырындап күчтөпдөй баштайт дагы. Анан моголдордон аларга кол сала албай калат, анткени моголдордун армиясы тропикте согушканга мүмкүнчүлүгү болгон эмес да. Тропиктен аябай ооруп калышчу биздин ата бабалар, жакшы согушур алчу эмес. Ысыкка баягы суукка көнгөндөр, тоого көнгөндөр биздин ата бабаларыбыз ал жерден өзүн начар сезишчи, ооручу. Анан аскердик күчтөр аякта жаандар кечке жая берет, муссондор. Ошон үчүн эч кандай кол сала албай, алардын ок дарылары суу болуп, ошол Виджанагараны эч кандай мындай жок кылганга мүмкүнчүлүк болгон жок. Ошондуктан алар өзүнчө дагы өнүгө берген. Анан 18-кылымда Аурангзеба өлгөндөн кийин Виджаянагарада 1707-жылы империя, моголдордун империясы дагы өзү ыдырай баштайт акырындап. Анан анын ордуна ошол Маратхалар бийликке келе баштайт. Маратхалар бул дагы индуисттер. Бул деген Индиянын өзү түпкү эли, баягы арийлер менен дравидтердин аралашмасы да. Алар деген акырындап тамилдардын да аралашмасы бар ичинде. Алар индуизмди кайра орнотуп, кайра акырындап бийликти өзүнө кайтара баштайт да. Анан алардын мисалы үчүн дагы кошумча бир мамлекет пайда болот Индияда. Бул деген Ранжит Сингх деген ушундай келет бийликке адам. Ал деген 1801-жылы ошол Сикх конфедерациясын түзөт. Ал Сикх конфедерациясы анан империяга айланып кетет. Сикхтер болсо булар деген бир четинен мусулмандар, бир четинен индуисттер. Алар кара мындай турбан кийишет, кара мындай сабанды ороп туруп чалма кылышат, кара чалма кийишет. Жана алар аябай баягы аскердик нерсеге чоң маани беришет, өлүмгө дайыма даяр. Бүгүнкү күнү дагы Индиянын армиясында сикхтер аябай көп. Алар мусулмандыкты кандайдыр бир бөлүктөрүн дин кылып алса дагы мусулмандарга түз тиешеси жок. Так ошондой эле индуизмден да кайсы бөлүктөрүн сиңирип алган, бирок кайра эле индуизмден өзүн бөлүшөт. Анан ушул аябай согушчул, мисалы үчүн ушул Британ империясына кызмат кылган сикхтер аябай мындай эрдиктердин бир кездерде Афганистанда согушуп жүргөндө Британ империясы 6 сикх 400 афгандын аскери менен салгылашкандагы өлүп калса деле баары бир жүздөй афгандарды өлтүрүшкөн да, аябай эрдигин көрсөтүшкөн. Ушунчалык эрдик, аябай укмуш кишилер да. Ошол сикхтер өзүнүн империясын түзүшөт. Империясын түзүп туруп, ал империясы бир малда өсүп кетет тез Индияда. Анан Кабулдан Кандагарга чейин, Афганистанга чейин өсүп кетет. Тибетке чейин өсүп кетет, алар басып алат. Анан 80% анын ошол жарандары мусулман болот. 10% индуисттер болот, анан 10% сикхтердин өзү болот да. Анан ошондо Индиянын орто мамлекети, орто кылымдагы ошол жаңы борбор калаасы Пенджаб болуп калат да, Пенджаб штат. Ушинтип сикхтер империясы түзүлгөндөн кийин тарыхчылар айтат, ушуну менен Индиянын орточо кылымдагы тарыхы бүтөт деп. Биз да ушу роликти бүтүрөлү ушуну менен. Аябай кызыктуу тарых, мунун баарын айтсаң контент бүткүс. Сикхтер эмгичекти бар Индияда. Анан сикхтер дагы бүгүнкү Пакистандын территориясына ошо басып алышкан болчу ошол кездерде. Аны үстөмдүк кылышкан. Пакистандыктын элинде дагы ушуна кандайдыр бир таасири болгон. Анда эмки роликтен көрүшкөнчө 4-бөлүктө анан биз ошо европалык мамлекеттер Индияга кол салып баштаган боюнча